сезим баарын жасай алат. Джон Кехо. Автомашиналарды көп эле адамдар айдап жүрүшөт. Бирок алардын баарын автомобилдер боюнча түшүнүгү жок болсо деле. Туурабы? Мисалы, көпчүлүк айдоочулар машинага май куюшуп гана от алдырып айдоону гана билишет. Кеп мына ушул жерде. Мээнин күчү деле ушул сыяктуу. Мээнин күчүн колдонуу үчүн сиз физиканы же реалдуулуктун негизин түшүнүүңүз зарыл эмес. Сиз болгону эркиңизди мээңизге көбүрөөк энергия менен камсыз кылууну өздөштүрсөңүз гана болду. Адам бир эле учурда эки дүйнөдө жашайбыз. Биринчиси ички реалдуулук, бул ойлорубуз менен. Экинчиси тышкы реалдуулук. Сезүү, көз караш, адамдар, жерлер, окуялар жана башкалар. Биз ушул эки реалдуулукту айырмалай албагандыктан көбүнчө тышкы реалдуулук менен гана чектелип калабыз. Мисалы, бул менин колумдан келбейт, ийгиликтүүлүк мен үчүн эмес деген туюмдар баары сырткы реалдуулуктан болот. Ички реалдуулукту өзүбүздүн жараткан ийгиликтерибизден же кетирген катабыздан билүүгө болот. Мисалы, ийгилик жасаган адам ийгилик жасабай туруп сөзсүз түрдө ой жүгүртүүлөрүнүн баары эсептелет. Ал эми ката кетирүү болсо эч нерсе эмес. Тескерисинче, тажрыйба топтоо деп билиңиз. Эч нерсе болбойт. Кийинки жолу баары ойдогудай болуусуна шарт түзүлөт. Биз кааласак да баары бир ойлонуу аркылуу ар дайым жеке чындыкты түзөбүз. Башкача айтканда, жеке жашообузду. Жаңы жашоо баштайм десеңиз, негизи өтө эле жөнөкөй. Болгону өз оюңузду көзөмөлдөп, аны туура жакка буруу үчүн эрктүүлүк керек. Мисалы, сиз финансылык өсүүнү каалаганыңызды айтасыз да, бирок ошол эле учурда акчанын жетишпестигине жана кымбатчылыкка нааразычылыгыңызды билдиресиз. Акыл эсиңер акчанын жоктугуна жана самаркоолорго багытталып кетет да, ошого байланыштуу эч качан ийгиликке жетише албайсыз. Ошондой эле күнүнө 12-15 саат иштөө менен деле ойлоо образыңызды өзгөртө албасаңыз, өзгөрүш болоорунан үмүт үзүп эле койсоңуз болот. Ийгиликтүү адамдарга дагы деле ийгилик келе берет. Ийгиликсиз адам дагы деле ийгиликсиз кала берет. Себеби ар кандай ийгиликтүү адамды алып көрбөйлү, мейли ал искусство адамы, мейли бизнесмен, мейли спортсмен болсун, бир гана окшош басып өткөн жолдору бул анын сезиминин оң жакка баруусунун натыйжасында гана. Ийгиликтүү адам ар дайым ийгиликке багытталган аң сезимге ээ. Ийгиликсиз адам жолсузмун, мен кедеймин, жашоодогу кырдаалдар мени ылдый көзөй тартат деп ойлогондору таптакыр туура эмес. Тескерисинче, ийгиликти келтирбей тосуп турган бир гана нерсе ал ойлогон негативдүү ойлор. Бир аз гана аракет жана практика менен өз оюңарды башкарып, каалаган акыл эс түрүн жаратып чоң ийгиликтерге жетишүүгө болот. Ал үчүн көбүрөөк эмнени каалап жатасыз? Ден соолукпу, көп акчабы, бакытпы? Каалаган нерсеңиз боюнча көбүрөөк акыл эсти өнүктүрүп, менин энергияларым позитивдүү гана ойлор менен камсыздоо менен гана сөзсүз түрдө ийгиликке жетише аласыз. Эгерде сиз жогоруда айтылгандай мээңизди машыктырып туура багыттасаңыз, калганы өзүнөн өзү эле автоматтык түрдө пайда болот. Бул өзгөрүү процесси ар кимде ар кандай убакытта болушу мүмкүн. Ал ар кимдин өзүнө канчалык деңгээлде акыл эсин башкара алгандыгына байланыштуу болот. Башкача айтканда, мээңиз кам көрө турган же кароосуз таштап кеткен бакча сыяктуу. Ал эми сиз багбансыз. Бакчаны гүлдөтүп өстүрүү же кароосуз таштап коюу сиздин колуңузда. Бизди курчап турган дүйнөнү биздин мээбиз түзөт. Бул айтылгандарга макул болуу же болбоо өз эркиңиз. Эгерде түшүнгөн болсоңуз, мээңизди өзүңүздүн жашооңуз үчүн иштешине багыттай аласыз же болбосо мээңиз өз алдынча иштешине мүмкүнчүлүк берип, өмүр бою ийгиликсиз каласыз. Сиздин жашап жаткан жашооңуз ар дайым сиздин мээңиз аркылуу түзүлөт.